Мен көчмөндүн урпагымын. Сарыөзөндүн Карабатыр шаарындагы саамалык ушундай аталды. Илимий практикалык конференция Мургап кыргыздарына арналган. Ал Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгын майрамдоонун алкагында өтүп жатат. Кыргыз мамлекеттин эки чоң тарыхый датасы бар. Ошонун бири мына 100 жыл илгери Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөнү, түптөлгөнүнө быйыл 100 жылдык болуп атат. Ошого эле байланыштуу ошо мезгилде азыркы Мургап району, ушул Мургап ынтымак фонду өткөрүп аткан саамалык болсо, бул Мургап районунун 1924-жылы Ош уездинен азыркы Тажикстандын Горно-Бадахшан автономиялык облусунун курамына өтүп кеткенге 100 жыл толуп атат да. Ошол эки саамалыкты бириктирип, ошол этникалык кыргыздар Мургап районунан көчүп келген бүгүн 7 дубандан келип, ушул жерде тарыхый башынан өткөн тарыхтардын, улуу инсандарын эскерип, ушул жерде улуттук оюндарды көргөзүп 3 күн майрам берип атышат. Bundan kийинкисин биз чоң масштабдуу республикалык деңгээлде эгемендүүлүк күнүнө карата дагы уюштурайлы деген ниетибиз бар. Бул маданий көргөзмөдө унутта калып бараткан ата бабаларыбыздан калган салт сана, нарк насылдар ошолор көрсөтүлмөкчү баары. Жана дагы эле тамак аштар, улуттук тамак аштарыбыз. Башкы максат чүйөрүндө олтурукташып калган Мургап кыргыздарынын тилин, үрп адатын, каада салтын сактап калуу жана жайылтуу. Өсүп келе жаткан жаш муундардын тарыхый мекени боюнча маалыматтарды алуу болуп саналат. Биздин Памир кыргыздарынын бир кичине өзгөчөлүгүнө, алардын ушул түпкү бир маданиятты сактап келаткан бир ушул сапаттарын бир кичине баса белгилеп кеттим да. Себеби булар ошол Памир жакта өзгөчөлөнүп бир жашап, бөлүнүп, ошол түпкү кыргыздын көп маданияттарын сактап калышкан да. Бул жана кийим кечеси, тамак аштары, жүргөн турган салттарында. Мына ушул жерге келгенде да ошолор өздөрүнүн бир көргөзмөсүн уюштурган экен. Биздин азыр мына бул жерде Борбордо жашаган же болбосо ушул мына түндүк түштүк аймагында оң сол кыргыздарынан ошо айырмаланган bir özgöçölüktörü var da. Biz bunday ayaldardın baş kiyimlerini жасайбыз. Көбүнчө бул коллект деп аталат. Биринчи жолук салат. Илгери кыздарды күйөөгө бергенде ошо калакты кийгизип беришкен. Андан кийин бул калакты кийип биринчи жолук салабыз, андан кийин чачкетти кийгизебиз, андан кийин мына үстүндөгү калак. Мынаны кийгизебиз, андан кийин кыргактарын байлайбыз, андан кийин жолугун салабыз. Анан кыздарды күйөөгө бергенде ушуну кийгизип күйөөлөткөн экен. Бир балалуу болгончо ушуну кийген. Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде өткөрүү тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров былтыр ата бабаларды эскерүү күнүндө айткан. Кийин ал боюнча президенттин атайын жардыгы да чыгып, иш-чаралар мерчемделген. Мындай саамалыктар мындан кийин дагы уланмакчы. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.